Bir жыл эле экен. Нурлан Асип жубайына эмнеге нааразы? Өрчен Нурлан Асип менен жубай Асель Кадырбекова менен тамактанып отурган учурундагы видео жүктөп, Аселяны бүгүн жолугушууга чакырды. Bir жылдан кийин чайды өзүң куюп ичип калат экенсиң. Мына өзүм эле куюп ичип жатам, деди ал тамашалап. Маалымат буга аргумент чекеткейжи. Асем Токтобекова чоң апам өзбек, тайнем казак кызы болгон. Актриса Асем Токтобекова өзү тууралуу суроолорго жооп узатты. Көп берилген суроолорго жооп берип кетейин. Атым маасы жок эле Асем. Ата тараптан бизде баары кыргыз. Атам Каримдин апасы, менин чоң апам, өзбек улутунун кызы болгон. Ал эми апам Жумагүлдүн апасы. Тайнем казак улутунун кызы. Ошондо мен кыргыздын кызы элемин. Бирок кыргызга окшош турбай келесиңер. Эки жогорку билимдин ээсимин. Биринчи билимим дипломат. Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен билим алгам. Экинчи билимим Бибисара Бейшаналиева атындагы искусство институтунун менеджер бөлүмүн бүтүргөм. 12 жылдан бери бир эле турмуш куруп, үй бүлөлүү болуп келемин. Ошол турасын жаздым, деп билдирди актриса. Эскерте кетсек, кинематографисттер союзунун мүчөсү Асем Токтобекова 1986 жылы 25 июлда Бишкек шаарында төрөлгөн. 2008 жылы Боз салкын тасмасындагы мыкты ролу үчүн Баку шаарында өткөн Восток-Запад эл аралык кинофестивалында эң назик образ байгесине ээ болгон. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Айсулуу Тыныбекова кандай жагдайга кабылганын айтты. Азия оюндарынын 3 жолку чемпиону балбан кыз Айсулуу Тыныбекова өзүнүн социалдык баракчасына кызыктуу пикирин билдирди. Акыркы учурларда мындай бир жагдайларга көп кабылып жатам. Элдер өз жашоосуна көп наалып, маселелерине өз алдынча жол табуунун ордуна алардын ишин бирөө чечип берчүдөй башкалардан көмөк күтүшөт. Албетте, өзүң жалгыз чечүүгө абдан татаал болгон. Айланадагы адамдардын көмөгү керек болгон кыйын учурлар бар. Ишенип коюңуздар, күчтүү жана ийгиликтүү көрүнгөн адамдардын дагы маселеси менен турмуш кыйынчылыктары бар. Алар аны унчукпай эле өздөрү чечкенди жактырышат. Турмушка наалганга убакыт коротпой, жөн гана айланага жана кандай сонун өлкөдө жашап жатканыбызды караңыз. Кимдир бирөөдөн көмөк күтпөңүз. Жана эсиңизде болсун, сизге эч ким милдеттүү эмес. Өз алдынча аракет кылууну баштаңыз. Кудайга жана андан кийин өзүңүзгө таяныңыз. Баары сиздин колдо. Баарыңыздарга жашоодогу башкы нерсе болгон ден соолукту каалайм, деп пост бөлүштү Айсулуу Тыныбекова. Эскерте кетсек, ушул жылдын сентябрь айында Кыргыздын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова мыктылардын дүйнөлүк рейтингинде 1-орунга чыккан. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.